Кыргыз тили мындан туура 33 жыл мурун тактап айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз ССРинин Жогорку Совети Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тил расмий тил деп жарыяланган. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан, Кыргыз Республикасынын президентинин указдарынан, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомдорунан, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тескеме жана буйрмаларынан келип чыккан талаптарын турмушка ашырууда. Бир катар практикалык иштер колго алынып, иш жүзүнө ашырылып келүүдө. Ошону менен бирге облустук ички иштер башкармалыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында жумушчу топ түзүлүп, жумушчу кеңешме болуп түзүмдүк бөлүктөргө тапшырмалар коюлуп келет жана усулдук жардам көрсөтүү максатында колдонмо китепчелер таратылган. Мамлекеттик тилде туура жазуу үчүн лекциялар өтүлүп келет. Ошондой эле мамлекеттик тилде жазылган кат жазышуулар текшерилип келүүдө. Эң башкы маданият. Ар бир адам өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү, ал мойнунда турган парыз. Өз эне тилин эң сонун билип, ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек. Менин тилим эзелтеден улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бил. Улуу тилди бурмалабай урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп ырдап жүр. Кыргыз тили кандай кооз көркөмдүү, ыргайлатат какшап турган чөлкөмдүү. Кыргыз элим баарысынан бийгел, чексиз сүйөм кыргыз деген өлкөмдү. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Кыргыз элим көркөм сөздүн устасы, ар бир сөзү кылымдардын нускасы, өрнөк алып муундарга муунга, кылым бою сактап келет кыскасы.